Meçitke kirүүnүn сүnnөттөрү биринчisi оң бут менен кирүү. Себеби даратканага кайсыл бут менен кирди элек? Даратканага сол бут менен кирди элек. Эми мечит ыйыкпы, дараткана ыйыкпы? Мечит ыйык. Оң бут менен сол буттан жогору кайсынысы турат? Оң бут. Ошондуктан мечитке кайсыл бут менен киребиз? Оң бут менен кирүү сүннөт. Анан акылга салганда дагы туура эле. Туурабы? Үйгө дагы кайсыл бут менен кириш керек? Оң бут менен. Себеби үй дагы эмне? Ыйык жер, таза жер. Үй дагы үйдө ата эне бар. Үйдө дагы ким бар? Бир туугандар бар. Үйдө эмне бар дагы? Үйдө Куран бар. Дагы үйдө эмне бар? Үйдө Аллах берген ырыскы бар. Үйдө сен эс аласың. Демек үйгө киргенде да оң бут менен, мечитке киргенде да оң бут менен. Биринчиси. Экинчиси, мечитке киргенде оң бут менен кире турган болсоң, анда оболу сол бут кийимди, анан оң бут кийимди чечүү. Бут кийим менен мечитке чейин келдик. Мечитке кирерде оң бут менен кирсек, анда биринчи бут кийимди чечиш керек. Бут кийимди чечкенде сол бутту биринчи чечип, анан оң бутту чечип, оң бут менен мечитке кирип кетебиз. Мечитке кирип келгенде бут кийимиңерди алып, бут кийим кое турган жерге коюп, кире турган болсоңор, силерден кийин келген адамга тоскоол болбойсуңар да. Бир, экинчиси, бут кийимиң жоголуп кетпейт. Окшош бут кийимдер толтура да. Мечитке келгенде ар бир адам өз бут кийимин кийиш керек. Бирөөдүн бут кийими сага аябай жагып турса дагы, бирөөдүкүн кийбеш керек. Бул эмне болуп калат? Бирөөдүн акысы, а бирөөдүн акысын жеген болобу? Болбойт. Ошол бут кийимден дагы сактаныш керек, бирөөдүн бут кийими. Үчүнчүсү, кирерде бисмиллах деп айтуу. Мечитке киргенде, ыйык жерге киргенде, ыйык сөздү айтып киребиз. Мечитке киргенде эмне дейт экенбиз? Бисмиллах. Төртүнчүсү, кирерде салават айтуу. Эми мечитке кирерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып, Аллахтын рахматы жаасын. Себеби азыр намаз окуйм, Куран окуйм, Аллахнын рахматы жаап турган болсо, кабыл болот. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Оп-оңой. Ушуну бир окуганда жаттап алыш керек. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Анан мечитке киргенде дуасын окуйбуз. Бул бисмиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Анан дуасын Аллахумма фтахли абваба рахматика. О Аллахым, мага рахмат эшиктериңди ачкының деп. Ушул дуаны эртеңге чейин ким жаттайт? Машалла. Демек мечитке күндө кирип жатасыңарбы? Жаттайбыз. Анан мечитке киргенде бешинчиси этикаф ниетинде киребиз. Болду, этикаф ниетин кылуу кыйынбы силерге? Бүгүн силер азыр мечитке кирип келгенде ким этикаф ниетин кылды? Эч ким. Мен да кылган жокмун, силер да. Бирок биз унутуп калгандан кийин анан кылсак болобу? Демек азыр барыбыз ниет кылалы. Мен мечитте этикаф ниетинде отурам деп. Ниет кылгылачы. Жүрөктөн этикаф ниетинде отурам. Эми силер мечитке кирип келсеңер, жаш жигиттер кирип биринчи сапта орун бош болсо, ошол сапка отурасыңарбы же эмне кыласыңар? Бош орун болсо отурабыз дегендер кол көтөргүлөчү. Отурбайбыз дегендер кол көтөргүлө. Кара, кимдин жашы 12 жашка жетпесе, 8 жаш, 9 жаш, 10 жаш, анда биринчи сапка отурбай эле койсун. Ал эми 12 жаштан жогорку жигиттер биринчи сапка отура бергиле. Түшүндүңөрбү? Эгер кичинекей балдар мечитке кирип келип калса, анда алар эң акыркы сапта отуруш керек. 5 жаш, 6 жашар иниңерди ээрчитип алып келдиңер, бирөө баласын ээрчитип алып келди, 5-6 жашар, аны биринчи сапка койгон болбойт. Ал эң акыркы сапта туруш керек. Анан мечиттин ичинде чуркап ойносо болобу?
болбойт. Мечиттин ичинде чуркаган, намаз окуп жатканда жаш жигиттер өзгөчө силер бири-бириңерге тийишкен болбойт. Ошого силер мечитке киргенде бир жерде турбагыла, макулбу? 2-3 дос мечитке чогуу кирип калдыңарбы? Бириң бул жакта тур, бириң нар жакта тур. Себеп экөөң жакын турсаңар, экөөңөрдүн шайтаныңар тааныш да, туурабы? Бирок жаныңдагы байкенин шайтаны менен сенин шайтаның тааныш эмес. 2 дос кирип калсаңар эмне кыласыңар? Сүйлөшө бересиңер да. Намаз окуп жатып сүйлөшөсүңөр, бири-бириңерге тийишесиңер. Сеждеге барганда анан кепкасын алып качасыңар. Ошого намазга киргенде силер өзгөчө бир жерде турбаганга аракет кылгылачы. Аксакалдардын арасына кирип, элди аралап бош орундарга отургула, бир жерде отурбагыла. Бири-бириңерге тийишип намазда бузуп коесуңар. Мечиттин ичинде күлсө болобу? Каткырсачы? Мечиттин ичинде силер 10 жашка чейин болгонуңарда 8 жаш, 7 жаш, 6 жаш мечиттин ичинде күлсөңөр болот эмес, эчтеке болбойт эле да. Бирок силер 12 жаштан өттүңөрбү, эми мечиттин ичинде күлбөш керек. Элестетип көр, падышанын жанына барып күлсөң болобу? Сен эмне дейт? Бул ооруп калыптыр. Тез ооруканага алып баргыла. Бул падышанын алдына барганда адам кандай отурат? Өтө адептүү, олуттуу, айтканын 100% кулак төшөп, көңүл буруп, падышанын алдына кирип алгансың, күлүп, чуркап турсаң, сени падыша эмне кылат? Каяка жөнөтөт? Ооруканага жөнөтөт да. Оорукана болгондо да кандай ооруканага жөнөтөт? Баш ооругандардынбы, бут ооругандардын? Мына өзүңөр айттыңар кайсыл больницага жөнөтөрүн. Ошондуктан падышанын алдына киргенде кандай олтуруу керек болсо, мечит бул падышалардын падышасы болгон Аллах Тааланын үйү. Мечитке киргенде кандай отуруш керек экен? Олуттуу, адептүү. Нары бери чуркаган болбойт. Өз ара катуу сүйлөшкөн, акырын бирөөдөн сурай турган болсоң, намаз башталды же намаз качан башталат деп бирөөдөн сурасаң, макул сура. Бирок кыйгырып, намаз качан башталат экен? Экинчиси, билбейм качан башталат. Мечиттин ичинде андай болбош керек. Чуркаган, катуу сүйлөгөн, каткырып күлгөн, бири-бирине тийишкен болбойт. Ал нерсе үчүн кайсыл жер бар? Бири-бирин куушкан. Ал иштерди каякта кылсак болот? Спорт залда. Спорт залда чурка. Туурабы? Спорт залда күл. Спорт залда футбол ойно, волейбол ойно, теннис ойно колуңдан келсе, мечиттин ичинде футбол ойноба да. Мечиттин ичинде бири-бирин кууп, андай ойноба. Бул мечит. Үйүңөрдө дагы кээде ойносо болот, бирок күндө эле ойной берсең, үйдөгүлөр ата-энен дагы тынчын аласыңар. Ошондуктан бүгүн биз мечиттин сүннөттөрү, адептери, кадыр баркын өттүк элек. Кайсыл адам мечитти сыйласа, мечитти кадырласа, Аллах Таала ал адамды сыйлайт. Мечитти таза тутуп, мечиттин ичинде жерде жаткан бир мусор көрүп калсаңар, бирөөдүн жанынан түшүп калган бир кичинекей мусор болсо дагы, бир семечканын бочогу болсо дагы, бочогу түшүп калган болсо, ошону алып не кылыш керек? Алып жаныңарга салып койгула. Мечиттин ичинен кичинекей мусорду алып таштаган, сыртка алып чыгарып, мечиттин ичинен чоң бир мусорду алып салганчалык шооп табасыңар. Мечиттин ичинде аракет жасаш керек, бир нерсе түшүп калбасын. Бирөөдүкүнө тийишпейбиз, өзүбүздүкүн калтырбайбыз. Мечиттин ичинде мусор кылбайбыз. Мусор болсо алып салабыз. Мечитти таза кармайбыз, кирдетпейбиз. Дааратканасындагы. Мечиттин дааратканасындагы эмне кылабыз? Таптаза. Эми Аллах буйрса, силер күндө мечитке кирип жатасыңар. Бүгүндөн баштап мен мечитке киргенде ошол 5 сүннөткө бекем болуп киремин дегендер кол көтөрсүнчү. Мечиттин эми силерден акыркы бир суроо. Ким билсе кол көтөрсүн, өзү эле айтпасын. Мечиттин ичине киргенде оң бут менен кирип, салават окуп, дуасын айтып кирди. Эң биринчи эмне кылат? Ким айтат? Кол көтөрсүн. Сен айт. Эң 2 рекет нафил намаз окуйт. Ал намаздын атын не деп айтат? Нафил. Дагы
Mustahap dağı. Ya, meçit akısı. Tahiyatul masjid, meçit menen salamdaşu. Meçitke kirip geldin. Namaz baştala elek. Çak düşemez. Kun batıp жатқан kez emez asırdan keyin. Meçitke kirip gelgende 2 rekat namaz okup anan oturu. Sebebi padişanın uyuna kirsen, algaçın ne kılasın? Assalamu aleykum. Padişamın uçuraşasın mı, uçuraşpaysın mı? Uçuraşasın. Allah'tın uyuna kirgende dağı 2 rekat namaz oku, meçit menen uçuraşu salamdaşudun sünnet tarikası jolu. Alem eğer meçitke kirip gelsen, namaz baştalıp kalsa, cuma günü imam hutbaga çıkkan bolsa, anda Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar dep oturup alabız. Түшүнүктүү болду? Allah Taalam ar biribizin жүрөгүбүzgө meçitlerden sый urmatın, kadır barkın nasip kılsın. Meçitlerdi жақшы көрүүчү insanlardan kılsın. Жақшы көрөбүzбү meçitlerdi? Taza tutabızbı meçitleribizdi? Allah Taalam amal kılууга мүмкүнчүлүк берсин.